Төртінші бөлік. Умайене Оля апам сөзін ментеп бұлады. Менің саға меримемден түшкен себебі, ал жер жаралығандан берке адам баласына ұлы жаратқандың қылған жақшылықтарын, анын осияттарын, адам баласының сапарын ұзарту үшін қылған әрекеттерін тойғызу. Сенің жер бетіндегі милдетің ушул. Біз салған ақылды айнытпай қалыққа тапшыр. Қалай қалқ тегіз, бешіктегі жаш баладан қарған қарысына чейін біздің ұрпақтар. Сай медіреп айтып жатқан сөздерім елге жетсе маға чоң күч қубат. Чырақ болып жана алған адам ғана жалпы жұртқа бағыт көрсете алады. Көңілімден айтарым ушул. Мен саға тирек болып дайма жаныңда жүрөм. Тигилже бұл чечилбеген окуяларды чечишүүгө баарыбыз жалпы кам көрөбүз. Кемеңгер адамдар тегиз топтолушса, чоң акыл жараларына ишенем. Эс тартып чуркап, ойной баштагандан тартып, биринчи адам Оля атаң келип кетүүдө. Жан-жаны барлардын тилин билип, жерде падышалык кылган Сулейман пайгамбар канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокутпай сени бешиктеги бала кезиңден коргоп келүүдө. Кээ бир учурларда алсыздыгы билинип артта калуучу, бирок бүгүнкү күндө ал сени калкалайт. Кайсы бир күндөрү сен жөнүндө кеп кылып тарбиялоого баш коюшкан адамдарды атай кетейин. Азыркы күндө жараткандын буйругу менен жер шарын көзөмөлгө алып турган Улукман өзүнүн акылман ойлорун салууга көп шашылат. Көөнүңдө бүлүк болсо Улукманга кайрыла бер. Капаңды жоюп, өңүңө жылмайгы жиберет. Жүздөрү толукшуган, канчалаган периштелер айланчыктап келишүүдө. Жүрөгүң согуудан токтолуп калгычакты, алар сага акыл салып турушат. Жалпы журтка кеңири таанымал болгон Иисус Христос, Иса пайгамбар, адам баласынын тагдырын ойлоп, кейип-кепчип көп нерселерди көрсөтүүгө аракет жасайт. Андыктан аны да угууга тийишсиң. Тегерегиңдеги пайгамбарлар баары сени сүйөт жана сага салам айтышат. Атакеңдин айткан жомоктору чындык болуп элге нур чачат. Чындыгында биз адам баласын туура жолго чакырып, алдыга умтулууга аракет жасасын деген тилек менен айланчыктап келүүдөбүз. Кемеңгер адамдар көбөйсө экен, акылмандуулук көп болсо деген тилекте жан алекетке түшүүдөбүз. Канчалаган пайгамбарлар жашап өткөн. Баарысын санап олтуруу мүмкүн эмес. Алардын эң орчундуулары бүгүн жаныңда. Капа болбо, кайгырба, кааладым бүгүн барсыңда. Кантейин сени жоктоймун, бүтө алам, бүгүн тарсыңда. Тандадым сени барайын, таасын сүйлөп алайын, түгөнбөс сүйүү чоң жомок бир өзүңө салайын. Бул сөздөрдү сага айтып келген Мухаммед пайгамбар. Күндө карап үчүбак, күлүп сүйлөп кутулат. Апакай жүздүү ак бермет, айдын көлдүн турагы, түн ичинде күндүз да жердин болсун чырагы. Ушул саптар санжыралуу ак мөөргө сага арналды дейт. Кайрат кылып жер бетинде адилеттүүлүктүн, чындыктын орношу үчүн өз салымыңды кошо бер. Жогорудон келген акылдарды эл ичинде жайылтууга жасаган аракетиң өтө жогору бааланат. Өзгөчө акылмандуулук берилген Абу Али ибн Сина көңүлүңө бир нерсени түйүп келет. Бүркөбө кабак бүркөбө, билимдүүсүң бул күндө, бүйрөлүк кылсаң кеп айтып баарысы болот үйүңдө, дейт Абу Али ибн Сина. 1 июнда 1996 жылы жазылган. Уландысы бар. Бегалиева Өмүр Бүбү.